Саламатсыңар балдар. Силер менен 9 класстын алгебра курсунда окуп үйрөнүүгө арналган кезектеги теле сабагыбызды баштайбыз. Анда эмесе дептертериңерди ачып, калем саптын жардамы менен биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасын жазып алгыла. Биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы рационалдык көрсөткүчтүү даража. Теманы дагы бир жолу кайталап өтөйүн, дептериңерге жазып алгыла. Рационалдык көрсөткүчтүү даража. Балдар, даража тууралуу силер буга чейин эле мынакей n натуралдык сан болгон учурун көргөн болчусуңар. Башкача айтканда, n деген натуралдык сандардын көптүгүн билдирет. Бул нерселерди же буюмдарды саноодо колдонулат. 82, 143, 15.000 жана башка болгон учурлар кездешкен. Башкача айтканда, даражанын көрсөткүчү натуралдык сандар болгонду үйрөнгөнсүңөр. Андан кийин натуралдык сандарга карама каршы сандар жана нөл саны катышкан бүтүн сандардын көптүгү болгон учурду көргөнсүңөр. Андан кийин бүтүн сандардын көптүгү кеңейип, рационалдык сандардын көптүгүн түзөт. Бөлчөк жана бүтүн сандар биригип. Андан кийин сандардын көптүгү чыныгы сандардын көптүгүнө кирет. Мына, мен сан көптүктөрүнүн кеңейишин тааныштырып жатам. Чыныгы сандардын көптүгүндө мынакей иррационалдык сандар дагы, рационалдык сандар да кирет. Мына ушул мектеп курсунда сан көптүктөрү ушундай окутулуп үйрөтүлөт. Булардын ичинен силер даражага байланышкан натуралдык көрсөткүчтүү даражасын окуганбыз, жана бүтүн көрсөткүчтүү даражаны окуган болчубуз. А бүгүнкү сабакта биз рационалдык көрсөткүчтүү даражаны өтөткөнбүз. Рационалдык көрсөткүчтүү болуш үчүн даража көрсөткүчү бөлчөк болуп калган учурларда кездешет. Көрүп жатасыңарбы? Эми мынакей сандардын көптүктөрүнүн бирин экинчисине камтылышын бир аз кайталап өттүк. Биздин бүгүнкү сабакта рационалдык көрсөткүчтүү даража каралат. Ал үчүн рационалдык сандар деп көрсөткүчтө турса, бүтүн сандар болоорун билишиңер керек, жана бөлчөк сандар болоорун билишиңер керек. Кайталайм. Рационалдык сандардын көптүгү бүтүн сандардын көптүгүнөн жана бөлчөк сандардын көптүгүнөн түзүлөөрүн билишиңер керек. Мынакей мен бүтүн сандарга мисалдарды көрсөтүп жатам. Бир нече натуралдык сандар, мисалы үчүн 45, 367, 1490 жана ошолордун карама каршылары минус 45, минус 367, минус 1490 жана башка. Ошондой эле бүтүн сан болуш үчүн 0 болушу мүмкүн. Көрдүңөрбү балдар? Бүтүн сандардын көптүгүнө кирген сандар рационалдык сандардын да көптүгүнө кирет. Ошондой эле бөлчөк сандар болуп калышы мүмкүн. Оң жана терс, ондук бөлчөк түрүндө же жөнөкөй бөлчөк түрүндө болуп калышы мүмкүн. Мынакей рационалдык сандардын көптүгүн ушул бүтүн жана бөлчөк сандардын көптүгү түзөт болчу. Биз бүгүнкү темабызда мынакей даража түшүнүгүндө көрсөткүчү, башкача айтканда К даражанын көрсөткүчү болсо, А даражанын негизи деп карасак, анда даражанын негизи анык сандар же чыныгы сандар болсо, даражанын көрсөткүчү бүтүн сандар болгон учурду бир аз кайталап өтөлүк. Мынакей А деген даражанын негизи чыныгы сандардын көптүгүнө кирсе, К демек бүтүн сандардын көптүгүнө кирген учур 8 класстын алгебра курсунда каралган. Бул бүтүн көрсөткүчтүү даража деген ат менен тааныш силерге мисал келтирип көрөйүнчү. Мисал үчүн 347-нин 0-чү даражасы, же минус 3,5-тин 4-чү даражасы, же мисал үчүн 2-нин минус 5-чи даражасы. Урматтуу окуучулар, экранга жакшылап көңүл бурабыз. Мен силерге бүтүн көрсөткүчтүү даражанын айрым бир мисалдарын көрсөтүп жатам. Бүтүн көрсөткүчтүү даража деп эмнесине карата айтат экенбиз, көңүл бургулачы? Албетте даражанын көрсөткүчүнө. Азыркы биздин учурда Кга карата. К бүтүн сан болсо, бүтүн көрсөткүчтүү даража деп аталат. К натуралдык сан болсо, натуралдык көрсөткүчтүү даража деп аталат. Бул материалдар менен силер 8 класстан бери эле таанышсыңар. Эми биз бүгүн рационалдык көрсөткүчтүү даражаны өтөөрдөн мурда n-чи даражалуу тамырды бир аз кайталап алалык. Мынакей балдар, 10-чу даражалуу тамыр ичинде А'нын кубун көрүп турасыңар. n-чи даражалуу тамырды жаздым. Ушул n-чи даражалуу тамырда А деген тамырдын ичиндеги же тамыр астындагы туюнтманы жазып, ушул тамырды даража түрүндө жазганда кандай жазылат? Мына мен бөлчөк сызыгын сыздым. Жакшылап баамдап тургула. 10 деген тамырдын көрсөткүчү бөлчөктүн бөлүмүнө жазылыш керек. Тамыр ичиндеги А'нын кубу болсо 3, мынакей алымына жазылат. Эми карап көрүлөчү. N-чи даражалуу тамырды мен
рационалдык көрсөткүчтүү даража түрүндө жазып алдым. 10-3 деген сөздү 0,3 даража деп жазып койсом да болот да. Мынакей балдар, дептериңерге мен жазган азыркы мисалды дептериңерге жазып алгыла. 10 даражалуу тамыр ичинде А'нын кубу деп n даражалуу тамыр түрүндө жазылган туюнтманы мен рационалдык көрсөткүчтүү даража түрүндө жазып алдым. Же башкача айтканда, бөлчөк көрсөткүчтүү даража түрүндө. Бөлчөк көрсөткүчтүү даража рационалдык көрсөткүчтүү даражанын айрым бир учуру. Мынакей, демек n даражалуу тамырды 10 даражалуу тамыр ичинде А'нын кубун А'нын 10-3 даражасы деп, же А барабар 0,3 даража деп жазып алдым. Экөө тең бири-бирине аналогиялуу, барабар 0,3 деген ондук бөлчөк түрүндө жазылды, 10-3 деген бул жөнөкөй бөлчөк түрүндө жазылды. Экөө тең эле бөлчөк көрсөткүчтүү даража болуп эсептелет балдар. Мынакей, эми ушул бөлчөк көрсөткүчтүү даражада А оң сан болуш керек, ал эми n бөлүнгөн k бөлчөк сан. Урматтуу окуучулар, ушул жерге жакшылап көңүл бурабыз. А оң сан экендигин жаздым. Демек, A'нын n бөлүнгөн k даражасын k даражалуу тамыр ичинде A'нын n даражасы деп жазып алсак болот. Мынакей балдар, мен экранга жазган формуланы силер дептериңерге жазып алгыла. Анткени сабактын жүрүшүндө биз муну пайдаланабыз. A'нын n бөлүнгөн k даражасы k даражалуу тамыр ичинде A'нын n-сине барабар. Жаздыкпы? Анда мында n бүтүн сан, k бүтүн сан болгон учур каралып жатат. Бүтүн көрсөткүчтүү даражада A'нын 0 даражасы, же А деп эле жазылышы мүмкүн, же A'нын 6 даражасы, же A'нын -5 даражасы деп жазылышы мүмкүн балдар. Бүтүн көрсөткүчтүү даража дегенибиз көрсөткүчтөрү 0. Мынакей, А деп турса көрсөткүчү канча деп ойлойсуңар балдар? Ооба балдар, эгер А эле деп турса, мунун көрсөткүчү 1ге барабар. 1 деген көрсөткүчтү жазбай деле койсок болот. Түшүндүңөрбү? А деп турса, X деп турса, B деп турса, жана башка деп турса, көрсөткүчү 1 деп түшүнөсүңөр. Бул бүтүн көрсөткүчтүү даражанын мисалы. Мында 6, мында -5. Мынакей, бул бүтүн көрсөткүчтүү даражалардын мисалдары болуп эсептелди. Демек, k бөлүнгөн n даражасы десек, негизи А болуп жатат, k бөлүнгөн n деген бул көрсөткүчү болуп жатат. Даража түрүндө жазылганда негизи кайсы, көрсөткүчү кайсы экендигин так билишиңер керек. 5 көбөйтүлгөн A'нын 0 даражасы, 3,2-нин 4 даражасы, 47-нин -2 даражасы. Мен даража деген туюнтмага мисал келтирип жатам. 5тен 4-түн -3 даражасы, 78 көбөйтүлгөн y-тен -4 даражасы, 194-түн 2ден 1 даражасы, же 3,2-нин -5тен 2 даражасы, S'нын -0,4 даражасы, x плюс y-тен -2ден 1 даражасы. Балдар, ушул жерден силер байкасаңар, мен бир нече даражаларды жаздым. Бирок бул даражалар бири-биринен айырмаланат. Эмнеси менен? Ооба, даражанын көрсөткүчү менен. Кээ бир даражанын көрсөткүчтөрү бүтүн сандар болуп турат, кээ бир даражанын көрсөткүчтөрү бөлчөк сандар болуп турат. Келгиле анда кайрадан көңүл бурулачы бөлчөк көрсөткүчтүүгө. Мынакей, силерде көрүнүп тургандай эле. Рационалдык көрсөткүчтүү даражанын мисалдары экендигин эсиңерге салгым келди. Даражанын бүтүн көрсөткүчтүү болсо деле, бөлчөк көрсөткүчтүү болсо деле, жалпысынан рационалдык көрсөткүчтүү даража деп айтабыз. Мынакей балдар, биздин бүгүнкү сабактын эң негизги өзөгүн түзгөн мисалдарды көрүп турасыңар. Даражалардын көрсөткүчтөрү бүтүн сандар болсо деле, бөлчөк сандар болсо деле, жалпысынан рационалдык көрсөткүчтүү даража дейбиз балдар. Эми тамырды рационалдык даража түрүндө жазууга мүмкүн экендигин жогорудагы мисалда көрсөттүм. Же рационалдык даражаны тамыр түрүндө жазууга мүмкүн. Азыр мен бир нече мисалдарды жазайын, силер дептериңерге жазып отургула. Мынакей, тамыр ичинде 349. Ушул тамырды рационалдык даража түрүндө кантип жазабыз? Эгерде квадраттык тамыр деп турса, 349 квадраттык тамырдын ичинде турса, аны 394-түн 2ден 1 даражасы деп жазып койсоңор болот. Карагылачы балдар, тамыр түрүндө берилсе, мен аны рационалдык даража түрүндө жазганга мүмкүнчүлүгүм бар. Эгерде жөн эле квадраттык тамыр турса, анда
көрсөткүчү 2/1 деп жазылат. Кийинкиси 4 даражалуу тамыр ичинде 17. Муну мен рационалдык даражанын түрүндө жазгым келсе 17-нин 4/1 даражасы деп жазам. Дептериңерге жазып жатасыңарбы? Мына ушул сыяктуу мисалдар силердин окуу китебиңерде да кездешет. 8 даражалуу тамыр ичинде 7-нин 5 даражасы болсо, 7-нин 8-ден 5 даражасы деп жазып алабыз. Мынакей балдар, мага берилген туюнтмаларды эки типте жаздым. Башкача айтканда тамырдын жардамы менен да жазып алдым. Кайра аларды рационалдык көрсөткүчтүү даража түрүндө да жазып алдым. Бирин экинчиси аркылуу туюнтканга силердин мүмкүнчүлүгүңөр бар. Эгерде энинчи даражалуу тамыр түрүндө берилсе, силер аны рационалдык көрсөткүчтүү даража түрүндө жазып алгыла. Же тескерисинче рационалдык көрсөткүчтүү даража түрүндө берилсе, силер аны энинчи даражалуу тамыр түрүндө жазып алсаңар болот. Тапшырманын шартына ылайык бирин экинчисине туюнта аласыңар. Келгиле, анда эмесе кайрадан көңүл буралык. Мынакей квадраттык тамыр ичинде 349-ту 349-тун 2/1 дедик. 4 даражалуу тамыр ичинде 17-ни 17-нин 4/1 деп жаздык. 8 даражалуу тамыр ичинде 7-нин 5-син 7-нин 8-ден 5 даражасы деп жазып алдык. Эми балдар, ушул жазуунун баардыгы бири-бири менен аналогиялуу болуп эсептелет. Анда эмесе карагылачы. -8-дин 4/3 даражасы, 0-дүн -5-тен 2 даражасы, -29-тун -10-3 даражасы болсо, мына тамыр түрүндө жазгыбыз келсе, 4 даражалуу тамыр ичинде -8-дин кубу деп жазып атабыз. 0-дүн -5-тен 2 даражасын 1 бөлүнгөн 0-дүн 5-тен 2 дейбиз. Терс көрсөткүчтүү даражаны жазганды көрүп жатасыңар бул жерде. -29 деген -10-3 даражада турса, анда 10 даражалуу тамыр ичинде -29-тун кубу деп жазып алдык. Урматтуу окуучулар, ушул жерден бир нерсени байкадыңарбы? Ооба, эгерде тамырдын көрсөткүчү жуп болуп калса, тамыр ичиндеги туюнтма терс сан болгон учурда мааниге ээ болбойт болчу. Демек, бул туюнтма мааниге ээ болбойт. Тамырдын көрсөткүчү 4 болуп жатат. Тамырдын ичинде -8-дин кубу терс сан болот. Демек, бул туюнтма мааниге ээ болбойт. Экинчи туюнтма да мааниге ээ болбойт. Анткени 1-ди 0-гө бөлүүгө болбойт. Каалаган сан деле 0-гө бөлүүгө болбойт. Үчүнчү учурда дагы жуп көрсөткүчтүү тамырдын ичинде, демек 10 даражалуу тамыр ичинде -29-тун кубу терс сан болот да. Тамырдын көрсөткүчү жуп болсо, ичинде терс сан турса, бул дагы мааниге ээ болбойт. Демек, ушул жерден жыйынтык чыгарсаңар болот экен. Кандай жыйынтык чыгарсак болот балдар? Бөлчөк көрсөткүчтүү даража терс негиздер үчүн каралбайт. Кана дептерге белгилеп жазып алгачы. Бөлчөк көрсөткүчтүү даража же рационалдык көрсөткүчтүү даражанын айрым учуру болгон бөлчөк көрсөткүчтүү даража терс негиздер үчүн каралбайт. Мына ушул теорияны пайдаланып тапшырмаларды аткарабыз. Азыр бөлчөк көрсөткүчтүү даражаны тамыр менен алмаштыргыла деген тапшырма берилди. Мынакей 7-нин 5-тен 3 даражасы бөлчөк көрсөткүчтүү даража берилген. Мен аны тамыр менен алмаштырдым. 5 даражалуу тамыр ичинде 7-нин кубу. Же А көбөйтүлгөн Б'нын 3-төн 2 даражасы болсо, A'нын даража көрсөткүчү 1 да, анын өзүн эле жаздым. Б'нын көрсөткүчү 3-төн 2 болгондуктан 3 даражалуу тамыр ичинде B квадрат деп жазып алдым. Урматтуу окуучулар, мен чыгарып жаткан тапшырмаларды мүмкүн болсо дептериңерге жазып отургула. Мынакей, мен Б'ны гана тамырдын ичине жаздым, Аны жазган жокмун. Бөлчөк көрсөткүчтүү даражада көбөйтүндү болуп калышы мүмкүн. Анда муну жазган учурда 6 даражалуу тамыр ичинде А көбөйтү Б көбөйтү S'нын 5 даражасы деп жазылат. Көрдүңөрбү? Дагы бир учурду карап көрөлүчү. Эгер сумма болсо, X плюс Y-тин 4-төн 3 даражасы болсо, же сумманын бөлчөк көрсөткүчтүү даражасы болсо, аны тамыр менен кантип жазабыз? 4 даражалуу тамыр ичинде X плюс Y-тин кубу деп жазып алабыз. Мынакей балдар, мен бул жерде бөлчөк көрсөткүчтүү даражаны тамырлар менен алмаштырдым. Байкадыңарбы? Эми акыркы бир мисалын көрсөтөйүн ушул жерде. X көбөйтүлгөн Y-тен 1,5 даражасы деген жазуу турса, тамыр менен кантип алмаштырдым? X'тин өзүн жаздым, Y туруп 1,5 деп аралаш сан түрүндө жаздым көрсөткүчүн. Аны буруш бөлчөккө айландырсам 10-15 даража болуп калды. Демек, 10-15 деген бөлчөк кыскаруучу бөлчөк. Аны 5ке кыскартып ийсем 2-ден 3 чыкты.
y-тин 2-ден 3-чү даражасы деген сөзүбүз y-ти квадраттык тамыр ичинде куб y-тин кубу катары жазсак болот. Демек x көбөйтүлгөн квадраттык тамыр ичинде y куб деп жазабыз. Мына акыркы тапшырманын чыгарылышында дептериңерге жазып алгылачы. Демек, ондук бөлчөк түрүндө берилсе деле, аны силер жөнөкөй бөлчөккө айландырып, же аралаш сан түрүндө жазып, андан кийин анан тамырдын жардамы менен жазганга мүмкүнчүлүгүңөр бар. Азыр эгер акыркы мисалды жазып алган болсоңор, окуу китебиңердеги калган тапшырмаларды да ушул сыяктуу аткарасыңар. Келгиле, анда эмесе мен силерге суроо берейин. Мынакей балдар. Мен силерге бир суроо берейин. Төмөнкү туюнтмалардын кайсынысы мааниге ээ болбойт? Ойлонуп туруп, туура деп эсептеген жообуңардын номерин дептериңерге жазгыла. Мен силерге 6 туюнтманы сунуш кылып жатам. Кайсы туюнтмалардын маанисиге ээ болбой турганын тапкыла. Таптыңарбы? Эгер силер тапкан болсоңор, анда мен туура деген жоопту көрсөтөйүн. Ал үчүн мен жогоруда эле көрсөткөндөй А мааниге ээ болбойт балдар. Дагы Е да ээ болбойт. Анан дагы бирөө ээ болбойт. Ал кайсы? Ооба балдар, Д ээ болбойт. Эмнени байкадыңар бул жерден? Мен жогоруда сабактын жүрүшүндө айткандай, бөлчөк көрсөткүчтүү даражанын негизи терс сан болгондо мааниге ээ болбойт. Жана 0-дүн терс көрсөткүчтүү даражасы мааниге ээ болбойт болчу. Мен жогоруда силерге мисал аркылуу көрсөткөм. Демек А, Д, Е. Б мааниге ээ болот, В мааниге ээ болот, жана Г мааниге ээ болмок. Демек Г, В, Б. Буларды көрүп турасыңар. Г, В, Б. Булар эмне болот экен? Мааниге ээ болгондор экен. Анда мааниге ээ болбогондору кайсылар экендигин көрдүңөр. Балдар, келгиле эми дагы бир тапшырманы аткарып көрөлүчү. Мынакей, бизге төмөнкүдөй тапшырма берилди. Бөлчөк көрсөткүчтүү даражаны тамыр менен алмаштыргыла. 17-нин 4-төн 3-чү даражасы берилиптир. 4-төн 3 деген бөлчөк сан. Демек, бөлчөк көрсөткүчтүү даражаны тамыр менен алмаштырганда кайсыл жооп туура? Мен силерге 4 жоопту сунуш кылып жатам. Силер туура деп эсептеген жооптун номерин дептериңерге жазгыла. Андан кийин мен силерге туура чыгарылышын көрсөтөйүн. Бөлчөк көрсөткүчтүү даражаны тамыр менен алмаштыргыла. Силер туура жоопту белгилеген болсоңор, анда мен чыгарылышын көрсөтүп көрөйүн. Мынакей балдар, 17-нин 4-төн 3-чү даражасы деген жазууну көрүп турасыңар. Демек, биз бүгүн сабактын жүрүшүндө бөлчөк көрсөткүчтүү даражаны тамыр менен алмаштырганга бир нече мисалдарды аткарганбыз. Анда 17-нин 4-төн 3-чү даражасын тамыр менен алмаштыра турган болсок, тамырдын көрсөткүчү 4, а тамыр ичиндеги туюнтманын көрсөткүчү 3 болот. Мынакей балдар. Демек, 17-нин 4-төн 3-чү даражасы деген бөлчөк көрсөткүчтүү даражаны 4-чү даражалуу тамыр ичинде 17-нин кубу деп жазганга болот. Туура жооп, силер көрүп тургандай, экинчи жооп туура. Эгер кимиңер экинчи жоопту туура деген болсоңор, анда азаматсыңар. Демек, биз бүгүнкү сабакта даража тууралуу кайталадык, бүтүн көрсөткүчтүү даражаны кайталадык, бөлчөк көрсөткүчтүү даражаларды кайталадык. Башкача айтканда, жалпысынан рационалдык көрсөткүчтүү даражалар менен бир нече амалдарды аткардык. Башкача айтканда, n-чи даражалуу тамырды бөлчөк көрсөткүчтүү даража түрүндө жазса болоорун көрдүңөр, же бөлчөк көрсөткүчтүү даражаны n-чи даражалуу тамыр менен алмаштырганга мүмкүн экендигин көрдүңөр. Окуу китебиңердеги калган тапшырмаларды өз алдыңарча чыгарып, көндүмдөрүңөрдү калыптандыргыла. Кайрадан силер менен эфир аркылуу жолугушканча коштошоюн. Саламатта калгыла.